Айтматов Акаевди бир жөөт менен тааныштырган, анан ал кумтөрдү жайлаган деп ызылдапсыңар. Алго өткөн кылымда болуптур. Тагын эч ким айта албайт. А бүгүн эл аралык мыйзамдарды бузган Кытай, Молдовалык жөөт, шор дегендер кирип чыгып, кумтөрдүн алтынын элге көрсөтүп мактанып жатышат. Бадаркеге бир чоң берген кыргыздын деп эмнеге унчукпайсыңар? Акаевди алып келген Айтматов, ал билимдүү деген киши, Кыргызстанды тоноп жайлаган деп дагы айтып жатасыңар. А илимдин адамы болуп туруп, аң сезими кең бойдон кеткенин кантип билиптир ал киши? Билимдүүлөрдүн баары Акаевдей деп былжырайсыңар, а билимсиздерди отургузуп алып эмнеңер жыргады? Ал жок дегенде сый менен эле качкан, билимдүү адамдын кумандуулугун көрсөтүп, илимдин адамы болгону менен ал өз заманынын адамы болгон. Андан башкасы отурса жыргап кетмекпиз деп ким айта алат? Али бүгүн деле тууган тушкан болуп жүрсөңөр жүдөп. Ал жаман болсо ал кетти. Андан кийин тандаганыңар же билимден жок, же абийирден жок болуп эле жүрөсүңөр го кеңдер. Аны шылтоо кылып алдыңар. Билимсиз тууган тушкандарыңарды сүйрөп ак үйгө, көк үйгө. Акаев жаман, анын кол астында иштеген эми деле кызмат дилешип жүргөндөр, алардын бала чакалары сонун деп эле жүрөсүңөр го, эки жүздүүлөр. Бүгүн ээлегип артынан лидерибиз деп ээрчип алган сасыктарыңардын баары ушу Акаевдин убагында өсүшкөн. Мен таза шаар үчүнмүн деген Facebook баракчасынан алынды. Чыңалуу күчөп баратат. Кундузбек Сулайманов айдоочулукка окутуунун мөөнөтүн сынга алды. 28 январдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Кундузбек Сулайманов айдоочулукка окутуунун мөөнөтүн сынга алды. Ал реформага эл нааразы экенин айтып, аталган маселе боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштады. Булар эмненин негизинде оңайга көтөрүп алышты. Бул боюнча тез арада парламенттик угуу кылбасак болбой калды. Оңайды сунуштап жаткан киши өзүнүн деңгээлине салыштырып айтып жатат болушу керек. Учкуч мен бир айда учак айдаганды үйрөндүм деп айтып жатат. Чыңалуу күчөп баратат, деди Сулайманов. Эл өкүлүнүн пикирин кесиптеши Улукбек Карбек уулу колдоого алып, көйгөй окутууда эмес, айдоочулук бөлүк боюнча сынак алган жана аны мекемеде экенин айтып, окутуунун мөөнөтүнүн узактыгына каршылыгын билдирди. Булардын алдын депутат Дастан Бекешев жарандарды айдоочулукка окутуу боюнча жүргүзүлүп жаткан реформаны сынга алган. Булак Супер KG. Депутат Нипах вирусу боюнча саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылды. Жогорку кеңештин 28 январындагы жыйынында депутат Бурун Аманова Индияда очогу табылган Нипах вирусу тууралуу айтып, өкмөт жана саламаттыкты сактоо министрлигин вирустук инфекциянын алдын алуу чараларын көрүүгө чакырды. Ушул күндөрү интернет желеси аркылуу Индиядагы Нипах вирусу таркалганы боюнча айтылып жатат. Саламаттык сактоо министрлиги өкмөт тарабынан кандай алдын алуу иш-чаралары көрүлүп жатат? Тилекке каршы мындан 6 жыл мурдагы ковидте бир топ жарандарыбыздын көзү өтүп кеткен. Ошол кемчиликтерди эске алып, вирусту алдын алган иш-чараларды жүргүзсө деген сунушум бар, деди депутат. Булак Супер KG. Эл нааразы. Спикер өкмөттүн ишмердүүлүгүн сынга алды. 28 январда жогорку кеңештин жыйынында парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүн сынга алды. Ал өкмөттүн кафе, ресторандардагы тейлөө кызматына болгон төлөмдөрдү алдыруу иши натыйжа бербегенин баса белгиледи. Ошондой эле спикер баалардын өсүшүнө эл нааразы болуп жатканына токтолду. Тейлөө бекер болгону менен дароо кафе, ресторандардын кожоюндары тамак аштын баасын көтөрүп коюшту. Ага акылдын деле кереги жок да. 10-15% кошуп коюшуп уттурушкан жок. Карапайым элдин чөнтөгүнө жеңилдик болгон жок. Ошондуктан бир иш жасап жатканда анализ кылыш керек. Бүгүнкү күндө такси кызматы болобу, чач тарач кызматы болобу, дегеле бардыгы дүйнөлүк чоң борборлордон ашып кетти. Баалар аябай кымбат, эл буга нааразы. Министрлер кабинети татыктуу иш алып барбай жатат. Февраль айында өкмөттү чакырып угушубуз керек, деди Тургунбек уулу. Өзбекстан Орусиядагы жарандарынын укуктарынын сакталышын талап кылды. Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Олемжан Абдуллаев Орусиянын Өзбекстандагы элчиси Алексей Эрхов менен жолугуп, эмгек миграциясы эфирерин талкуулады. Чет элдик басылмалар билдиришкендей, жолугушууда Орусияда иштеп жаткан өзбек жарандын укуктарын коргоо, миграциялык текшерүүлөр маалында адамдык кадыр-баркты кемсинтүүгө жол бербөө маселелери көтөрүлдү. Тараптар миграция процессин ретке келтирүү, мыйзамдуу эмгек үчүн шарттарды жакшыртуу жана бул багытта үзгүлтүксүз консультацияларды улантуу зарылдыгын белгилешти. Булак Супер KG.
Таксисттерге лицензия берүү мөөнөтү узартылбайт. Кыргызстанда таксисттерге лицензия берүү мөөнөтү узартылбайт. Бул тууралуу Ички иштер министринин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы Спутник агенттигине билдирди. Ведомство 2 февралдан тарта өлкө боюнча рейдтер башталаарын эскертти. Бүгүнкү күнгө карата лицензияны 7000ден ашуун жеке айдоочу жана 300дөн ашык таксопарк алган. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев лицензиялы элек айдоочулар көп болгондуктан таксинин баасы 200-300 сомдон 800 сомго чейин кымбатташы мүмкүн экенин билдирген. Булак Спутник KG.